Гавайиден салам. Кандайсыз эже, сиз кайсыл штатта жашайсыңар дейт. Азыркы учурда Гавайи штатындабыз, аралда. Америка менен Япониянын ортосундагы Тынч океанда жайгашкан аралдардан бириндебиз. Гавайи аралдары бул 8 чоң островдон турат, жана маленький островдор бар, ушу 8 деп аталат. Гавайский архипелагда, мындай айтканда. Ошо 8 островдон 6 обитаемый остров, адамдар жашаган остров, 2 арал бул необитаемый остров. И ошо 6 аралдын ичинен 5 островунда жашайбыз. Молокай деген размери боюнча айтып атам, 5 остров. Артынан санаганда 2 остров чакан эле. Узундугу 60+ километр, минус плюс мындай айтканда. Турасы 15 километр примерно. 7000 эле адам жашайт бул островдо. Ошол аралдабыз. Бекер стажировка кантип орношсок болот? Жооп бердим. Кайсыл штатта жашайсыз дейт, жооп бердим. Менин кеңеш жежемго дейт. Чоң рахмат. Аябай солнечный жер экен дейт, да, погода шикарная. Тетиги жерде биз барган пляж. Азыр бир аздан кийин обед берип, балдарга азыр тамак бышырам. 11 болуп калды. Саат 12-1лерге обед даярдап, балдардын курсагын тойгузуп, пляжга барабыз. Я замужем. У меня не только я замужем, у меня уже 2 детей. Стареем. Дочке уже 4 годика почти. Вот на днях будет день рождения. Москвада шаарында кайсы вуз курсун уктайсыңар дейт. Москва жөнүндө билбейм, кечирип койгула. Москвада жүргөндөр билсе керек, укпагам. Аны изилдеп көрүш керек, интернеттен окуш керек. Мен Москвада болгондуктан 100% жооп бере албайм. Саламатсызбы эжеке дейт. Геолог жагына не айтасыз дейт. Геолог жакшы деп ойлойм, интересный болуш керек, эми билбейм деп жооп бергим келет. Геолог болбогон үчүн, ал тармакка кызыкпаган үчүн, ал жөнүндө статьяларды окубаган үчүн, не знаю. Если вам интересно, идите деп айтмакмын. Мен бир эме көрүп калдым эле. Выпуск аябай популярный болбоду эле, Силиконовая долина деп, Silicon Valley деп ким? Вдуть YouTube блогер тартып кеткен 3 сааттык экен. Ошол жердеги бир бала эзиме келип кетти. PhD жасап жаткан Стэнфорд университетинде. Ошол IT геолог болчу. Жердин катмарларында бир нерселерди жасаган, такой аябай умный адам десем болот да. Мне было очень интересно, но мен түшүнбөгөм эмне жөнүндө экен, потому что кызыкпагам. Если ошондой адамдар ушинтип Стэнфордто ошол жөнүндө окуп атса, интересно болуш керек деп ойлойм. Ал кесипти тандаганга жараша до конца алып чыгыш керек деп ойлойм. Тем более Кыргызстандын жери чоң, бизде полезный ископаемыйлар көп, алтын бар, көмүр бар, адан сырткары дагы толтура жерден чыккан баалуу таштар бар. Балким ошол жакты иштеткен, ошол нерсени туура колдонгон адистердин бири болуп калышыңыз мүмкүн, эгер аракет кылсаңыз. Кыргызстандагы өнүгүшү, Кыргызстандын келечеги да алдыда. Бүт жагынан өнүксөк болот. Жерибиз кенен, бай жерде жашайбыз деп ойлойм. Ырыскылуу жерде жашайбыз деп ойлойм. Аны иштеткенди билиш керек. Аны иштеткенди билиш үчүн ошондой мыкты адистер керек. Балким сиз болуп чыгаттырсыз, Торобек. Чет өлкөгө барып, мыкты билим алып, ошол тармак боюнча. Анан ошо билимиңизди Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандын жерлерин ошентип жакшы жактан иштетип, өзүнө кайра өнүгүшүнө салым кошкон адам болушуңуз мүмкүн. Мындай айтканда, глобально ойлонуңуз да, шире ойлонуңуз. Алызыраак дүрбү менен карап, бүт жакты карап көрүп ойлонуңуз. Түз эле жолдо эмес, глобально. Орус тили оңойбу же англис тилиби дейт. Мен үчүн орус тили болгон, эми биринчиден бизде стереотип, мен орус мектепте окугам. Орус садикке баргам, получается, кичинекейимден баштап орусча сүйлөчүмүн. Орус садикте бүткөндөн кийин орус мектепте окудум, орус университетте окудум. Жашоомдун көп бөлүгүн орусча сүйлөп өткөм. Достор менен, сиңдим менен, окружением бүт орустар болчу, орус сүйлөгөн адамдар болчу.
ошон үчүн орусча негизи жеңил болгон. Бирок англис тили көптөр айтат, жаңы үйрөнгөн адамдарга англис тили жеңилирээк деп. Орус тилине караганда, орус тилдин грамматикасына караганда англис тил бир нече эсе жеңил дейт. Эң оңой тилдерге кирет дейт. Дүйнө жүзүндөгү англис тили эң оңой үйрөнгөнө турган тилдерге керек дейт. Здравствуйте, мне 23, не поздно ли учиться на айтишника? Милана, что вы говорите вообще? В 23 только все начинается, люди в 50 учатся. Я знаю одну девушку, она в 54 окончила курс и 2 года назад искала работу. Мне кажется, она уже работает. Вот не созванивалась, не узнавала, что как, но я знала, что она в 50 или в 54 отучилась. Я знаю таких мамочек крутых, которые в 40 лет работают, в 40 лет отучиваются и работают в этой сфере, строят карьеру, зарабатывают очень хорошие деньги. Вы что? У вас все впереди, вам только 23. Это как 18. Вы что? Я даже, мне кажется, идти начала в 22 или в 21. Это еще я рано начала, когда эджешкалар вообще они в 30-35 начали учиться с 3 детьми, а у меня еще тогда детей не было, я вообще такая, өзімді эрте баштагам уже көп адамдарга караганда. А вы в 23 вы что? Что вы говорите, да? Конечно, у вас все получится. Түркияда окуйм, Artificial Intelligence багыттамын дейт. Вау, Америкада проект жасап бүткөнгө мүмкүнчүлүк боло алабы дейт. Боло алат, издеп көрүңүз, университеттер аркылуу көрүңүз, программаларга катышыңыз, окууңузду бул жактан улантканга аракет кылыңыз, TOEFL тапшырып көрүп. Канчалык TOEFL-ыңыз жакшы болсо, кандай проекттерди жасаган болсоңуз, бул жактан балким грант алып каласыз. Турциядан Америкага университетке PhD окуганы, докторантура окуганы келген көптөгөн студенттерди билем. Ошолордун бири болуп калышыңыз мүмкүн. Все возможно. DevOps лучше или QA, что легче дейт? Ну, не знаю. Кесиптин жаман жакшысы жок. QA деле жакшы, DevOps деле жакшы. Өзүмө жооп берейин. Мен үчүн, конечно, DevOps лучше. Потому что карьерный рост бар, есть куда расти, потому что это DevOps, кстати, работа, да, DevOps инженери 21 жылдын эң мыкты жумуштарынын ичине кирген. Он списокта 6-орунда турат. И судите сами, да, өзүңүз чечиңиз. Вот. Я горда, да, ошон үчүн деп коеюнбу. Эң востребованный жумуштардан бири азыркы күндө. Маркетте аябай жумуш көп. DevOps'торго. QA деле жакшы, карьераны IT жаатында башташ үчүн эң жакшы возможность. QA-ден кийин көпчүлүгү программированияга кетишет. Адамдын өзүнөн. Анан кайсынысы жакшы, оңой, жеңил деп айта албайм. Экөө тең эле оор окууга кирет, аракет кылыш керек, эки жакта тең. Бирдей эле эфорт кетет. Экөөнү тең үйрөнүш үчүн QA жеңил же DevOps жеңил, экөөнү тең окуш керек. Өзүңүздүн кызыкчылыгыңызга жараша тандасаңыз болот. Бирөөнөн бирөө жеңил деп ойлобой эле коюңуз. Экөөнү тең тандасаңыз почти бирдей эле. Жаштарга кайсыл окуу пайдалуу жана ыңгайлуу деп ойлойсуз? Эми сөзсүз түрдө мен IT-ни айтмакмын. Өзүм IT адиси болуп иштеп көргөн үчүн билем, башка багыттан келген үчүн да билем. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар, өзүнүн кызыкчылыгына жараша тандаш керек. Эптеп кете алганга көзү жетсе, IT-ни тандаса болот. Жана келечекте жумушу жок калбайм, карьерада иштегим, карьера кургум келет, өнүккөн өлкөлөрдү көргүм келет, жакшы достойный зарплата алгым келет деген ой бар болсо, аракет кылып койсо болот. Аракет кылып, үйрөнүп койсо болот. Бир нерсени алыш үчүн бир нерсени жертвовать этиш керек. Көп программисттер, допустим, эмне да айтсам, көп программисттер, они не мечтали, да, кыялданышпаган программист болом деп. Жашоо ошого түрттү, жашоо алып келди ошого. Башка кесиптерден жумушсуз орундарды көрдү, тиякты көрдү, биякты көрдү. Не все же мындай адамдар мечтать эткен кесибине жетет. Кто-то айла жок иштейт, кто-то сүйүп иштейт, а кто-то просто вынужден так работать дегендей. Ошондой эле айтиде деле, айтини сүйүп иштегендер бар, айла жок иштегендер бар. Болгону бир чоң плюсу бар, сен кылган жумушуңа татыктуу акча аласың, татыктуу айлык аласың. Экинчи плюс жери бул очень востребовано. Жумушу жок калбайсың. Кайсыл жерде болбосоң, өнүккөн өлкө болобу, өнүкпөгөн өлкө болобу, бардык жерде өзүңдүн наныңды таап, жеп иштегенге болот. Үчүнчүдөн, эмне үчүн дагы айтини тандаш керек?
оңой жумуш башка жумушка караганда, физический жактан айтып атам. Мээң иштетип, мээң менен акча табасың. Таза үйдө, жылуу үйдө отуруп алып, аралыктан иштесең болот. Күнүгө суукта там канча бир километр басып офиске барбайсың. Островто мына бизге окшоп островто жашап, башка мамлекетте иштесең болот. Ошон үчүн деле айтыны тандаса болот да. Бардыгы айтат, мен айти болгум келбейт, мен ал жөнүндө кыялданбагам, анан меники эмес дейт. Но жертва кылыш керек. Жакшы жашаш үчүн, башка кыялдарың орундатыш үчүн бир кыялыңды иногда жертвовать этесиң. Мен деле башка жумуш, башка кесип менен кыялдангам когда-то. Но айтыны тандаганыма мен эч өкүнбөйм. Зато азыр айтыны сүйүп калдым. Мага жагат жасаган жумушум. Башында мен деле ойлогом, меники эмес окшойт. Что-то мага жакпай атат, что-то мне неинтересно деген ойлор болгон. Со временем жакты. И плюс именно ушундай кесиптин артынан үй бүлөмө чоң пайда болду, балдарымдын жанындамын. Финансовый трудность жок, үй бүлөбүздү бага алабыз, путешествовать эте алабыз, бүт кыялдарыбызды орундата алабыз. Ушул да бакыт, ошондой да кесип жашоо деген, ошого ошондой кеңеш бермекмин. Ар бир адам өзү чечим чыгарыш керек. Ойлобоңуздар, бүт 100% программист, айтишниктердин баары, айти багытында иштеген адамдардын баары ушул кесипти сүйүп тандаган деп. Бирөөлөр случайно тандап калган, бирөөлөр айла жоктон тандаган, бирөөлөр куриоз деп коет, кандай эле? От любопытства. Вот от любопытства тандаган. Бул эмне болду экен, мен да кылып көрөйүнчү деп. Бирөөлөр өзүнүн каалоосу менен тандаган. Бирок келечеги бардыгында бирдей. Бардыгында бирдей мүмкүнчүлүк. Айдан эч эле тил үйрөнө албайм, эмне кылсам, кандай кылсам болот? Практика керек, практика, ошондой болот. Мен ар кандай адамдарды жолуктурдум ушуга чейин, ушу окуп жатканда. Кээ-биркилер бир курста эле 3-4 жолу алган адамдар болду, түшүнбөгөн үчүн. Это нормально. Ар бир адам окшош эмес да. Бирөөгө бат жетет, бирөөгө кеч жетет, бирөөнүн күчү башка жакта, бирөө soft skill жакшы болсо, бирөө технический жактан слабый болот. Бирок бүт нерсеге жетсе болот, эгерде максат болсо и желание болсо, каалоо болсо. Бир эле курсту 4 жолу алган студенттерди билем. Ошондо элестеткиле. Мен ошо курсту бир окуп, үйрөнүп иштеп кеттим 6 айда. А башка адам, айтпай эле коеюн, кандай детально. Ошол эле курсту 4-үнчү жолудан анан үйрөндү. Зато сонун жумушта иштеп атат, жакшы көрүп калды, түшүнүп кетти, үйрөнүп кетти, иштеп кетет. Эң негизгиси бул результатта. Результат болду. Бирөөдө 6 айда результат болду, бирөөдө 2 жылда результат болду. А бирөөдө 1 жылда результат болду. Ошого өзүңөрдү башка бирөөлөр менен эч качан салыштырбагыла. Бирөөгө оңой жетти, оңой эле экен, бирөө кыйын жетти, тупой экен или там башы жетпейт экен эмес. Ар бир адам өзү уникалдуу. Ар бир адамдын өзүнүн күчтүү жактары бар жана слабый жактары бар. Ошого аракет кылыш керек. Сильный адамдагы, слабый адамдагы аракет кылса, бир результатка жетсе болот. Болгону бирөө эртерээк жетет, бирөө кечирээк жетет. Ошого мен точно мындай айтканда убедилась, көрдүм. Стержени бар адамдарды көрдүм, потому что студенттер аябай көп да. Көптөр чалып сурачы, резюме жазып берип коюңузчу, карап берип коюңузчу, интервьюда эмне деп жооп берем. Аябай көптөгөн студенттерге жардам бергениме сүйүнөм. Ошолордун келечегине салым кошконуна сүйүнөм. Ошондой мындай жардамым тийгени үчүн сүйүнөм. Ошентип ишенгенинен, доверять эткенинен чалып жазып сурашкан, ошого сүйүнөм. И ошого как опыт катары айта алам да, ар кандай адамдар болот. Болгону адамдын өзүнүн аракетинен. Бирөө бат эле үйрөнүп алат, бирөө кечирээк үйрөнөт. В США есть несколько DevOps курсов. Я могу вам их посоветовать, если вы находитесь в Штатах. Напишите мне. Күйөөң кайдан болот? Кыргызстандан болот. Чикагода -10 дейт. Вау. Приятно, Айдана Джедевич. Спасибо. Сиз фронтендке жакынсызбы же бэкэндке дейт. Бэкэнд деп айтмакмын, бэкэндке ырак чыгат. Эгерде DevOps'тон башка кесип болгондо бэкэндти тандамак болсом керек деп ойлойм. DevOps болбогондо балким бэкэндти тандамакмын. Эгерде фронтенд, бэкэнд деген выбор болгондо бэкэндке өтмөкмүн.
Анан барып балким full stack өтүп кетмекмин, full stack developer болуп кетмекмин, но бэкэндтен баштамакмын. Не знаю почему, мага бэкэнд көбүрөөк мындай замороченный да, аябайчы, ошонусу жагат. Аябай жанагындай уравненияларды, проблемаларды решать этип, чукулап, бир нерселерди көрүп, ошондой curious, любопытныймын. Curious деп коет англисче, сонун сөз бар. Curious адамдарга кирет болушум керек деп ойлойм. Москвада кар батпай калды дейт, кардан жөнөт бөлүү дейт. Жок, бизге кар кереги жок. Чикагодон карды көргөм буга чейин, акыркы канча 8-9 жылдан бери оор эле болду окшойт. Чикагодо деле кар. Чикаго эң суук штаттардын бирине кирет. Ошого кар Чикагодо бизге достаточно эле болгон. Азыр биз мынтип кардан эс алып атабыз. Жакшы жооп алды. Менин суроом эле эмес, башкалардын суроолоруна дагы дейт. Чоң рахмат. Очень приятно, что ответила. Ой, сулугуз дейт. Ой, чоң рахмат. Аж прям застеснялась. Спасибо большое, дейт. Спасибо. Мне кажется, как будто я ничего не пойму, но очень хочу, дейт. Вы поймете. Начните. Нужно начать, чтобы понять. Вот. Эң оңой философия. Бир нерсени түшүнүш үчүн башташ керек. Вот кыргызчасы да жакшы экен, кыска угулат экен да. Нужно начать, чтобы понять. Эртең жумушка туруш керек, 7-де уктагыла. Мен жакшы жаттым дейт. Макул, жакшы жаткыла. Азыр мен дагы чыгам. Спасибо большое, дали большую мотивацию дейт. Ийгилик, ушундай эфирлерди бат-баттан кылып туруңуз дейт. Аракет кылам бат-баттан чыкканга. Айдана, реклама тууралуу негизи сага кайрылайын деген. Реклама кыласыңбы дейт. Кылам. Личкага жазыңыз. Сотрудничеством бар, личкага жазсаңыз болот. Английскийди да билбей туруп айтиде иштей аламбы дейт. Ооба, иштей аласыз. СНГ менен болгону чектелип каласыз, а так иштей аласыз. Айтиде үйдө иштесе болобу дейт. Конечно, болот, мына биз үйдө иштеп атпайбызбы? Жумушу жок, калбайсың дейсиз да. Көп студенттер болуп жумушка кире албай жүргөндөр да көп да дейт. Информатиканы да, программированияны бүткөн студенттердин баары эле программа жаза албайт да. Окушпаган да университетте. Окушпаган, прогуливали, акчага бүтүргөн, курска барган студенттерден ичинен 20% ошо окушат, көптөр чыдабайт, көптөр ойлойт. Ошондой статистика деп. Ал адамдын өзүнүн да өстөрү күнөөлүү деп айтмакмын. Мындай аябай, наверное, грубо звучит, но чындык. Менде деле ошондой учур болгон. Бир группада 12 адам окуганбыз. 12 адамдын 2 эле адамы жумушка кирген, 10 адам таштап койгон. Элестетип көрүңүз. Ошол эле нерсе Кыргызстанда деле бар да. 20 адам группада окуйт, 20 адамдын 3-өө эле, же ашып кетсе 5-өө эле жакшы окуу аракет кылат. Анан айтышат 15 адам. Вот, мен окудум, жумушка кире албай калдым, бул нерсе жарабайт, түшүнбөйсүң деп. Ошо 15 адам айтат, 5 адам жумушка кирип иштеп өзүнүн жолун таап кетет. Окуган эле адамдын баары жумушка кире бербейт, таба бербейт. Ал адамдын өзүнүн аракет кылган адам сөзсүз түрдө жумушка кирет. Азыр айтиде мүмкүнчүлүктөр чектелбейт. Эмне үчүн анда курстар өнүгүп атат, эмне үчүн бул багыт өнүгүп атат, эмне үчүн жумуш жок болсо, азыр маркетте миллион деген жумуштар бар. Миллион деп обобщенно айтып атам, аны тастыктап бере алам. Кирип эле сайттарды карап көрсөңүздөр болот, дүйнөлүк маркетте кандай болуп атат. Ар бир кесипте 100 миң деген ачык орундар бар, жумуштар, ар бир сайтта. Бунун баарын, кандай десем, теория доказывает ошол нерсени. Анан университетте бир группада канча адам жакшы окуйт, канча адам аракет кылат. Ашып кетсе 2 адам жакшы окуйт, 3 адам жакшы окуйт, калганы жөн эле жүрөт. Бирөө акчага бүтүрөт, бирөө эптеп-септеп хвостик менен бүтүрөт зачетторун. Агерде ошолордун баары башынан баштап жакшы окуганда, программаны жакшы үйрөнгөнгө аракет кылганда, туура убакыт бөлгөндө, курста окуганда, вечеринкаларга барбай, достор менен көп жолукпай, үйдө отуруп 8 сааттан стабильно окуганда результат болмок. Окуган адамда всегда результат болот. Я в этом убедилась. Мен жакшы окудум, бүт нерсени түшүндүм, бирок жумушка кире албай жатам деген адамды, если честно, ошого чейин көрө элекмин. Аракет кылып жакшы окуган адамдардын баары жумушка кирип атат. Что Кыргызстанда, что Америкада. Кыргызстанда деле андай адамдар көп.
кече жакында эле бир эжеке жазды, 35 жаштагы эже жазды. Стажировкага бир жака жумушка кирдим, айдана чоң рахмат деп. Практика показывает, есть такие доказательства. Но ал эже менен биргеликте группада канча адам окуду деп ойлойсуз? 30 адам окугандар. 30 адамдын 3 эле адамы жакшы окуган үчүн балким жумушка киргендер. Конкуренция везде. Ошого студенттер көп болуп жумушка кире албай жүрсө, значит жакшы окушпаган. Аракет кылбаган. Мен айтып атпаймынбы, бул оңой эмес. Жөн эле бир китепти окуп бүткөндөн кийин жана чыгарма окуганда эсте калып кала турган нерсе эмес да. Буну түшүнүш керек, үйрөнүш керек, практика кылыш керек, аракет кылыш керек, заданияларды жасаш керек, комфорт зонадан чыгыш керек. Ошо программаны, проектти түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Жөн эле проектти жасамыш болуп, ал нерсени үйрөнүп алыш это невозможно. А еще айтиде эң жакшы жери. Кыргызстанда бар, дипломуң бар, место жумушту акчага сатып алса болот. Андай невозможно. Даже программист адам тааныш аркылуу компанияга жумушка кирген күнү дагы проект жасай албайт. Ал компанияда батпайт ал адам. Өзү эле 1-2 айдан кийин чыгып кетет. Потому что кодду адам жазыш керек, анын ордуна бирөө келип жазып бербейт. Ошон үчүн мага бул кесип жагат. Ар бир адам өзүнүн күчүнө, билимине, акылына жараша жумушта иштейт, айлыкта иштейт, ошол аркылуу повышенияга кетет. Иштей албаган адамдар өздөрү эле отсеиваются. Конкуренция чоң, үйрөнүп туруш керек адам, өнүгүп туруш керек. Всегда окууну тандаган, билимди тандаган, өнүгүүнү тандаган студенттер Кыргызстанда деле ийгилик жаратып атат. Ага эң чоң пример Келечек деген программа болду. Билесиңерби, билбейсиңерби? Бир окуган болушуңар керек. Жылдыз академия 100гө жакын 150 студент дейин. 150 студентти акысыз окутту. И что осталось? Акырында 25 студент калды. 20 студент калды дейин, по-моему. Адамдар өздөрү тандады да ал чечимди. До конца окуш керек болчу. Ошо 150 адамдан акысыз окутканда дагы 20 эле адам калды аягында. Зато Тимур ошо адамдардын баарын почти 90%-ын стажировкага киргизди. Стажировка кылып атат. Киргизген жок ал, возможность берди эле, алар ошо билимин күчү менен стажировка өтүп уже акча таба башташты. Ошон үчүн процент менен салыштырганда 150 студенттин ичинен 130 студенти ошондой сөздөрдү айтышы мүмкүн. Вот мен айтыны окудум, у меня не получился, жумуш жок, жумушка барсам мени жумушка албайт деген нерселер ошодон чыгат. Это всегда так было и будет. Ошону айткым келет. Живой пример. Келечекке мен дагы как спикер катары, ментор катары аралашып калгам, студенттери менен сүйлөшкөм. Келечек башталганда дагы көргөм, канча адам катталганын билгем. Тимур менен биз аябай жакын байланышта болуп турабыз, проекттери менен бөлүшүп айтып турат. Азыр Келечек 2-ни набирать этишип атат. Билем кандай, что у них внутри происходит, канча адам ийгилик жаратты, канча адам окуун таштап койду, киминде кандай результат болду. 150 студенттин ичинен 120 студент алар кууп чыккан жок да. Өздөрү чыгып кетти, өздөрү сабакка катышпай койду, өздөрү отсеиваются студенты. И ошол эле нерсе Америкада дагы болот. Американын буткемптеринде болот. 10 адам окуп баштаса, 10 адамдын 2 адамы гигантка жумушка кириши мүмкүн. Amazonго, Appleга. Калган адам слабый болгон үчүн же чыдабаган үчүн таштап коет. Аябай жакшы маалымат бердиңиз, рахмат дейт. Рахмат. Уже элдер чатта бири-бири менен таанышып башташыптыр го. Жакшы издештер интернетте бар жерде иштей берет. Энерди бүтүп иш таппаган адамдар аракет кылса баары табылат дейт. Сонун жооп берипсиз сиз дагы. Абди Сатаров деген байке. Сизге кошулам. Теперь я с завтрашнего дня буду любить свою работу. Сизге чоң рахмат. И посоветую всем слушайтесь на эту эджешку. Чоң рахмат, Рустам. Да, пусть слушают, да? Давайте это вместе сделаем. IT окуйн деп жатам, фронтенд баштасак болобузбу эле? Болот. Сөзсүз түрдө болот. Бэкэндке караганда фронтенд жеңилирээк, оңоюраак. Окей. Cyber security бул кандай тил, ушул жөнүндө түшүнүк берип койсоңуз. Cyber security дагы жакшы кесиптердин бири. Мындай айтканда, Cyber security'нда түрлөрү болот. Кыска сөз менен айтканда дейли,
интернеттеги полицейскийлер дейли. Интернеттеги охранниктер. Вот. Бүт ошо датанын коопсуздугуна, юзерлердин, колдонуучулардын коопсуздугуна, системанын коопсуздугуна жооп берген адистер. Бир нерсени айта алам. Интернет өнүккөн сайын ошондой адистер бизге өтө керек болот. Мен бир статья окуган болчумун, 1 жыл мурун болуп, где-то, если не ошибаюсь, давно окугам, ушундай статьяларды окуган жагат да. Бир аябай сонун портал research, изилдөө жасаптыр. 2021-22 жылга барып интернет настолько өнүгүп баштайт, что cyber security адистер бизге ушунчалык чоң масштабта жетишпей калат, жетишсиз болуп калат деп айтылганда, ошол нерсе келип жатат. Интернет өнүккөн сайын элдер программист ак бак дей берет, бирок ошо информацияны сакташ үчүн, ошо информацияны башка адамдарга жайылып, компаниянын информациясы жайылып кетпеш үчүн ошого дагы азыр адамдар, компаниялар, глобальный компаниялар өтө чоң акча кетирет жана ресурс кетирет. Ар бир компанияда cyber security департаменттер бар. Cyber security'ге даже бизде ошондой жумушта случай болду. Cyber security'ни билбейм деген адамдарды дагы жумушка алып атты, өзүбүз үйрөтүп алабыз деп. Допустим, биздин сисадминдер бар эле, система администраторлор, десктоптогу, IT суппортто, биринчи левелдердеги компьютер оңдогон адистер бар болчу. Ошолорду ошол департамент команда өзүнө алып кетип, азыр мыкты cyber security инженерлерди жасап коюшту. Компанияда ошондой перестановкалар болуп, мындай экстернал адам алып келгенге адистер жетишсиз болгон үчүн компаниянын ичиндеги башка командада иштеген адамдарды өздөрү үйрөтүп, тренинг кылып, воркшопторду кылып, өздөрүнүн командасына кошуп алган учурлар болду. Ошого эгерде cyber security'ге кызыксаңыз, сөзсүз түрдө окуңуз деп айтмакмын. Бул аябай жакшы кесиптердин бири. Саламатсыз Байдан эже, Кореядан салам, бирок азырынча мен айтишник боло элекмин дейт. Саламатсызбы, Кореяга, Гавайиден салам. Айтиге кызыксаңыз, сөзсүз түрдө айтишник болуңуз деп айтмакмын. Адан сырткары мен билем, Кореяда IT комьюнити аябай сонун. Кыргыздардын IT комьюнитиси бар. Кыргыздар бар, IT компанияларда иштеген, IT универде иштеген. Ошол балдар менен, кыздар менен байланышка чыгыңыз, ошолорду фоллоу кылыңыз, ошолор менен байланышта болуп, ошолордон кесип тууралуу, IT тууралуу, программирование тууралуу сураңыз, үйрөнүңүз, потому что мыкты адистер бар. Samsung'да иштеген, Unist'ин студенттери бар, аябай сонун 5G'лер менен иштеген. Алардын кээ бирлерин мен Instagram'да дагы, по-моему, фоллоу кылам. Аябай мыкты адистер бар, Кореяда дагы. Ошого сөзсүз түрдө ошолор менен keep in touch, англисче айтканда. Связьта болуңуз. Спасибо за ответ, я напишу в директ. Да, давайте. Мен уже сиздин сурооңузга деле жооп берип койдум, Чикагодо курстар боюнча. Evolve Cyber, School 312, еще какой-то бар болуш керек. Азыр мен Гавайидемин. Спасибо, Айдана. Рахмат чоң маалыматтарыңызга дейт. Сизге да рахмат. Айдана апчи, кандайсыңар, жездем кандай дейт. Баары жакшы, рахмат. Азыр 5% калыптыр, уже жыйынтыктай берсек болот. А то заряд өчүп калса, эфирди сактай албай калам. Уйку качып кетти го, мейли эми эфир кызык болсо ошол экен да дейт. Привет, привет. Ушундай эфирлерден чыгып кете албайм, такыр дейт. Интересный эфир дейт. Аябай кубанычтамын ушундай болгон үчүн. Туура маалымат, пайдалуу маалымат алып жатканыңар үчүн мага дагы очень приятно. Какая у вас специализация? DevOps инженер. Рахмат, сизге өмүрлүү болуңуз. Чоң рахмат. Америка таануу маданияты, Алжир кышылык жумушка орношуу баары бир мотивация дейт. Чоң рахмат. Айдана түркчө экен, түркчө билбейм. Айдана эже саламатсызбы? Кореядан салам. Азырынча айтыны сизге жооп бердим. Москвадан салам. Салам барыңыздарга. Эже айтыны кай жерден үйрөнсө болот? Ошту дагы курстар бар, Ололо деген да бар экен го, ошол жактагы метаптарга барып көрүңүз, катышып көрүңүз. Издесеңиз эле табасыз. Ошто дагы Codify Lab деп коет. Codify деген курс программирование ачылган уккам Бишкекте. Ошонун эмелери бар деп уккам, филиалдары. Адан сырткары деле толтура IT Академия бар. Изилдеп көрүңүз. Бирөөнү рекомендация кыла албайм, бул жакшы, бул жаман. Аны үчүн өзүңүз барып тандашыңыз керек. Курсту кантип тандаш керек деген темада YouTube'га видео чыккан.
Cyber security'ni үйрөнүү үчүн кайсы тилди баштаса болот? Аябай суроолор көбөйүп кетти. Давайте cyber security жөнүндө дагы кийинчерээк толук маалымат берейин. Ушу менен эфирибизди жыйынтыктасак болот. 1 сааттан бери сүйлөп атам го. Силерге түз эфир пайдалуу болду деген ойдомун. Буйруса ушундай түз эфирлерге бат-баттан чыгып турганга аракет кылам. Силер болсо окуганды токтотпогула, үйрөнгөндү токтотпогула, өнүккөндү токтотпогула. Ошо баарыңыздарга бейпил түн. Окавон кимде кеч кирип түн болсо, кимде таң аткан болсо, всем good morning англисче айтканда. Ладно, всем пока. Все ваши пожелания окудум, алдым. Баарыңарга ушул жакшылыктардын баарын экеселеп калайм. Все прочитала. Кимге салам айта албасам кечирип койгула. Сообщениялар аябай көп келип кетти. Ладно, бат-баттан түз эфирге чыгып турам.